Assalamu alaikum багбандар. Бүгін Азербайжандабыз, деңиз деңгээли 430 бийиктерде. Бул жерде Корdia Regina сортундагы 5К3 схемасына тигилген, максимум 14 тамырына кыйшылган, формасы азыр 3 метрден бийик, өзүбүздүн классикалык түрдө эле тарбияланган. Бирок Корdia Regina өзүн өзү чаңдатпай турган. Корdia сорту бул Чехиянын сорту, Regina сорту бул Германиянын сорту. Гиластарда билесиздер, эң чоң көйгөй бул өзүн өзү чаңдатпаштыгы. Бул аябай өзүн өзү кыйын чаңдаткандыгы үчүн аба ырайы ысыкта дагы албай коет, аба ырайы жамгыр болсо жамгырда да албай коет. Ошол үчүн биз Корdia Reginаны негизи сунуштама бербейбиз. Бул кээ бир гана региондордо мөмө салып атат, бирок көпчүлүк жерлерде мөмө салбай атат. Ошол үчүн биз Корdia Reginaдан баш тарттык. Эгер мына быйыл азыр 7-чи жылдагы бак экен, 7 жылдан бери алып элекпиз дейт. Ошон үчүн биз дагы көп убакыт өткөзбөстөн, эгер 3-4 жылда мөмө салып баштабаса, демек сиздердин климатыңыздарга туура келбей атат, же болбосо аба ырайы жамгырлуу келе турган болсо, жакшы чаңдашпай келечекте дагы албашы мүмкүн. Ошол үчүн биз азыр көрүп атасыздар, заман 2-чи, 3-чү, 4-чү жылы түшүм ала турган, жакшы киреше киргизе турган бактардын астында турабыз, өзүн өзү чаңдата турган ошончо альтернативасы бар сорттор турганда, киреше бербей аткан сортто жүрүштүк бул туура эмес. Ошон үчүн эски сорттордон баш тартып, жаңы өзүн өзү чаңдата турган түшүмдүүлүгү көп сортторго өчүңүздөргө чакырып өтөбүз. Корdia Reginаны ар дайым деңиз деңгээли бийик жерлерге, салкын жерлерге, алда болсо көп жерлерге туура келбей атат. Бул жер аябай салкында турабыз, бирок ошондо да мөмө жок. Ошон үчүн баардыгыңыздарга интенсив гилас бактарга өтүп, өзүн өзү чаңдата турган, климатыңыздарга ыңгайлуу келе турган сортторго өтүп, жакшы киреше киришиңиздерге чакырып өтөбүз.